Ош технологиялык университети академик Бектемир Мырзабеков атындагы эл аралык өзгөн технологиялык жана билим берүү институты. Сабактын темасы алып улосмонтун ырсалыктар. Педагогика жана тилдин кафедрасынын окутуучусу, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн муктиси Матеева Уздай Сапарбаева. Урматтуу студенттер, бүгүн биз силер менен биргеликте сөз өнөрүн бийик туткан, жашоо турмушка ыр менен келип, ыр менен кеткен, өмүрү ырга айланган алып акыныбыз, кыргыз поэзиясынын чолпон жылкысы Алып Улусмон жөнүндө сөз кылабыз. Таштан болор, кумдан болор төшөгүм, аз болсо да сыртта калар сөздөрүм. Өлсөм дагы жара тээп мөрсөмдү, буудан болуп таска салып өтөрүм. Алыпылга арналган ар бир сабак Бектурсун Алымовага аяз айткандай, ыр менен башталып, ыр менен бүтүүгө тийиш. Насирдин Байтемировдун Алыпылга деген ыры менен сабакты баштаган. Койчу досум, мени акын дебечи, кыргызымда кандай сонун акын бар десең келет Алыпылдын десе. Жазса дагы жер астында денеси, жанда турат ыр канаттуу элеси. О досум ай, акын болгум келеби, таланттымды Алыпылга дебечи. Бар болду түгөнбөйлү мурдаштар, узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайран айтып жолугушчу күндөр бар демекчи. Мына бүгүн биз алып акын Алыпыл ушул сабакта дагы бир жолу жолугушабыз. Эмесе бүгүнкү сабагыбыз түбөлүктүү ыр саптарын калтырган акынга бизден болгон үлгү. Мен таңсам, жаштан танам ырдаттанбайм. Ыры жок өмүрүмө канааттанбайм. Кудайга 1000 мертебе калп айтсам да, ырыма 1 мертебе калп айта албайм. Акындын жеке тагдыры аркылуу анын поэзиясына сүңгүп кирсек, таланттуу акын Алып Улусмонов 35 жыл гана жашады. Ушул жылдар аралыгында жеке турмушунда кейиштүү, аянычтуу жоготууларды башынан көрдү. Акындын биринчи жоготуусу ата-энесинен, туулган жеринен айрылганы акындын жүрөгүндөгү айыкпаган дарты. Бул акындын балалык мезгилиндеги жоготуусу эле. Муну акындын китебинен табуу студенттерге тапшырылат. Эң жаш калып, эсте калбай ата-эне, кайнап бышып далай кыйын кездерге, канча таттуу даам жедим колуңдан, кем көрбөдүм өз бир тууган боорундан. Начар экен, батоңусун бала деп, шашып турдум чалым кулурдумдан. Жан боорумдай көңүлүмдө көз жашың, ата-энемден көз жаш көргөн эмесмин. Кайрылгыс балалыгын Токмокко калтырган Алыпыл Фрунзе шаарына келип педтехникум көргөн. 1932 жылы акын каттуу ооруп калат да окуусун таштап айыла кетет. Бирге окуган курсташтары педагогикалык окуу жайды бүтүргөнүнө кубанган акын кубанам, бирок айыбым бар деген ырын аларга арнаган. Силер менен бирге бүтөт элем го, кубанычта бирге жүрөт элем го, педагогдун бири болуп калдым деп мен Ташкентте дагы көрөт элем го. Бат эле мен чоңкууга барбасам, жанды берип абдан окуп салбасам, өмүрүмдүн баары кетсе мейличи, билимдүү бири болуп калбасам. Акындын экинчи жоготуусу Алыпылдын ишке ашпаган сүйүүсү, махабаты, армандары. Сүйүнем сүттөй таза болукту, ансыз анан алтын өмүр толукпу. Ошондуктан
Eң birinci ак sүйүү, Бермет, Жакут, Гауһармен жолуктум. Кучактадым, öptüm, кыстым боорума, бул турмушта өлгөнчө бир болууга. Бирок сүйүү эң жалганчы нерсе экен. Кош деди да, от карган колума. Алыкул алгачкы сүйүүсүн жоготконуна жаны кейип өкүнгөн, арман кылган, эч качан көңүлүн чыгарган эмес. Аз туулатып, жаштык мастык ойнунда ант бериштик, өмүр байлап көп жылга. Бирок сүйүү жерде муздак нерсе экен, жашырынды, жылан таштап мойнуна. Демек, Алыкул акын деген атка конуп, турмушка үмүт менен карап калган жигит курагында Айдайды тапты. Ага ашык болду. Ал тез эле башка бирөөгө турмушка чыгып кетти. Ага Алыкулдун шагы сынды. 1 жылдан кийин Айдай каза болуп калат. Бул кош жоготууну акын азап менен баштан өткөрөт. Арманы арылбаган Алыкул Айдайга ыр менен эстелик тургузуп, арманда кала берет. Айдай болуп, жанып турган чак эле кантип айтам анын сулуу мүчөсүн. Сүрөттөсөм Айдай сулуу каракаш, жерди тийген чубалжыган эки өкчөч. Маңдайында жаркырап жылдыз жанып, алкымынан көрүнүп жүтүн караш. Ошентип, Айдайдан ажыраган акын көпкө кайгырды, капаланды. Бирок Алыкул өзүн сүйүүнүн кайгысына жеңдирип жиберген жок. Ал өзүн сүйүүнү акыл менен жеңе билүүгө чакырган. Эгер сүйүү күчтүү болсо өлүмдөн, мен сүйүүгө теңелүүгө акыл бар деп, армандуу жоготуусун акыл менен чыгармачылык менен жеңген. Акындын 3-чү жоготуусу, кызы Жыпардан, үй бүлөсүнөн айрылган күйүктүү күндөрү. Көптүн катарында Алыкул үй бүлө күттү, өзү жактырып Зейнепке үйлөндү. Эгерде туңгуш сүйүүсүн Айдайга арнаган болсо, экинчиси андан сулуу, андан жаш, жалынына жана турган жансыз таш, анын көркү 1000 түрлүү көрүнүш. Мен андыктан кайра курган кайрамыз. Сүйүү кызык, сүйүү таттуу бир башка. Кимдир сүйбөйт, дени таза жаш жакта. Деп акын өз жашоосуна ыраазы, өзүн бактылуу сезип жашоосун баштады. Акын кызы Жыпардан ажыраганда эч канчалык ууланбаган жүрөгүм деп кайгырган. Ооруй басып, тосуп чыгып жолумдан, бурай кармап, майыштыр оңумдан, жаш өмүрдө жаңы бөбөк көрөөдө, таш боор өлүм тартып кетти колумдан. Күндөр болду, ырас аздым, жүдөдүм, эртесинде кайра унутуп күлгөмүн. Бирок чиркин, бөбөк деми күч экен, эч мынчалык ууланбаган жүрөгүм. Өлдү бөбөк, жүргөн каны токтогон, 1 жыл этип өчкөн чырак окшогон, энесиндей эссиз эмес болчу, атасындай кекчил эмес болчу. Акындын ар бир жазган ырында өзүнүн өмүр таржымалы, жеке тагдыры катылып жаткан. Сүйбөйм сени, түгөл комуздадым, бирок анын себептерин билбеймин. Кош сүйгөнүм коштошорду жалынба, сен жакшы элең, мен сүйдүк чагымда. Ак сүйүүдөн көңүл калуу көп экен, 30 жаштын улаң арка жагында. Ошентип Алыкул Жыпарынан да, үй бүлөсүнөн да ажырады, жалгыз калды. Акындын 4-чү жоготуусу. Чындыгында акын жаштыгында эле ден соолугунан ажыраган. Ошондуктан акын аз жашады. Оорлуу акын, бойго жакын, ооруп алсыз олтурат. Акын баркын, өлүм билбей кол сынат. Оорлуу акын, сөздөр алтын, алсыз жалгыз олтурат. Оорлуу акын, соолук бар, эми билим тапшырат. Сынчы камбаралы болуп,
Кыргыздын акындарынын поэзиясынын эч биринде Алыкулдай өмүр, өлүм, оору жөнүндө куш жазылган ырлар жок дейт. Мен өзүмдү үй сыртынан тыңшасам, көрсөткен оор жөтөлүн чыгат. Өткөн экен кайран өмүр кайран жан деп чагылып көңүлүм ошондо кызган. Мен өзүмдү бир кылымдан карасам, тээ алыста чаңызгыткан шаң чыгат. Өлбөстүктүн өжөр эркин талашкан эртегине нечен тирүү жан чыгат дейт акын. Алыкул өлүм менен беттешип, оорусу менен алкурушуп жүрүп, өмүрдүн эң кымбаттыгын табылгысы экендигин түшүнүп, байкын аябай сезет. Мен кетсем да тирүүлүктүн көзү бар. Мен бүссөм да тирүүлүктүн өзү бар. Бирок мага табылбаачу эч качан тирүүлүктүн эң бир жанды сыткан сөзү бар деп баалайт. Акыркы көз илмемине чейин өзүнүн өлбөс поэзиясы менен кыргыз адабиятынын баркын бийик көтөргөн ырларын жазды. Ошон үчүн ал өлүмдөн корккон жок, ага тики карады. Ал бул дүйнөдөн көз өтсө да, жазган ырлары эл оозунан түшпөй жүрөрүнө ишенген. Таштан болор, кумдан болор төшөгүм, аз болсо да сыртта калар сөздөрүм. Өлсөм дагы жара тээп мөрзөмдү, аз болсо да сыртта калар сөздөрүм. Өлсөм дагы жара тээп мөрзөмдү, буудан болуп тас каксалып өтөрүм. Ошентип Алыкул 35 жыл гана жашады. Анын өмүрү ушунчалык кыска болду. Ал 1950 жылы 12 декабрда учук оорусунан каза болду. Бирок анын экинчи өмүрү уланып, өз элине эң сонун ырлар, поэмалар, пьесалар жана котормолорун мурас кылып калтырган. Алыкул өз ырларында дүйнөлүк адабияттын алыптары менен да сүйлөшкөн. Сен неге өз өзүңдөн кирдейсиң? Оорусоо деп меники эргейсиң. Сен неге оор экенин унутуп, ооруп жатып сүйлөшкөнүн билбейсиң? Сен неге бошоң тартып кирдейсиң? Мен сендей деп мени алсызга эргейсиң. Аалам алпы Шекспирдей күч менен ооруп жатып ыр жазганын билбейсиң. Ойлойм да, ойго батып бекер турбайм. Пушкинден, Шотабамдан акыл сурайм. Жок дешпейт, мындай дешип айтып берет. Кайрадан көбүн уктойм, иркейим урайм. Ал кезде мен отурдум үйдө жалгыз. Ойлордон ойго батып түпсүз сансыз. Аттиңай бир чоң килеп соксо мейли, бир бети мүлдө кыргыз көтөрөбүз. Мен барармын, кыш соңунда барармын, кыш бүткөнчө ушул жерде калармын. Келген кеткен конуп түнүбөссүн деп 4 бөлмөлүү ырдан бир тамсалар деп өзүнүн айткандай, ырдан 4 бөлмөлүү үй куруп, бир четин мүлдө кыргыз көтөрө алгыс ырдан килеп токуп, өз элине калтырып кетти. Мен уялам, мына уялам. Көзгө толоор, бир чоң эмгек кылбагам деп өз чыгармачылыгына канааттанган акын чыгармаларына өтөнчү. Мен турмушта сараң ач көз эмесмин. Өктөө кылып аяз бердиң дебесмин. Байлык, үй жай, ден соолуктан ардактуу мага берсе, 2 сабак ыр берсин дейт акын. Алыкул керемет ырлар аркылуу окурмандардын жүрөгүнө ажайып көркөмдүктү тартуулап, бул дүйнө менен коштошуп кете берди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.